下生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟往苍穹。那大蝴蝶儿红柴门，让我仿佛穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风筝。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来这热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。 Сен тыңчы колуктуң чыгар? Кымин? Мен өкмөт тарабынан расмий бошотулуп, кеңчилик менен бир жайлуу бүтүшүнө ээ болдум. Азыр эркиндикке чыктым. Тез арада жолугушубуз керек. Ушунча ойлоңудай. Катта эмне жазылыптыр? Илио чеке, рахмат. Бул эмне кылган? Рахмат сизге. Мага эмнеге рахмат айтасың? Рахмат. Колуктум кеңчилик менен бир жайлуу бүтүп, эркиндик алыптыр. Эркиндик алыптырбы? Тыңчылык жагдайдан кутулуптурбу? Ал тыңчы эмес. Тыңчы эмес, тыңчы эмес. Тыңчы эмес. Бул ошондо тыңчы эмес бекен. Sen üçün men кубанып турамын. Андычы эле. Ага, билесизби? 10 жыл болду. Кат кабарсыз кеткенине. Ошондон улам мен абдан бош болуп кеттим. Аны өлдү, же болбосо Табыянга качып кеткен чыгар деп үмүт үзгөн элем. Анын тирүү экенин, анын үстүнө өкмөттүн кеңчилик кыларын ойлобогон экенмин. Азыр Жиаңсунун аянтчасынын алдында жумуш кылат экен. Жакшы болуп тур аябай. Алан мага турмушумду кайра баштайм деп жазыптыр. Улуу социализм курулушуна салымымды кошом деди. Чынында кубанып калдым. Ал үчүн жана өзүм үчүн да кубанып жатам. Мен да кубанып турамын. Ошондо эмне кыласың? Кетишим керек. Эртең таңертең мекемеге барып, кызматтан бошоо өтүнүчүн жазам. Эгер алар колдосо болду. Дароо Нанжинге барып, Ланды издейм. Ага, Лан экөөбүз жаш эмеспиз. Эми кечиктирүүгө болбойт. Антпесе картайып кетебиз. Ооба, кечиктирүүгө болбойт. Бирок колуктун талаа аянтчасында жумуш иштейт экен. Ал жерде да биз билбейбиз. Ал жерде оорукана бар экен. Муну ойлогон жокмун. Ага, айтор менимче Жиаңсу аянтчасына баргандан кийин дарыгерлик таркала болсом да эгенеге турган чамам бар. Тек Лам менен бирге болсом болду. Эмне кылсам да баары бир. Менем ушу сөзүңө баш ийдим. Адамгерчилигиң күчтүү азамат экенсиң. Мындай болсун. Эртерээк баш кошууңарды каалайм. Кана. Рахмат. Кайсы жерде махабат болсо, ошол жерде бейиш делет го. Бул кайсы акындын айтканы? Бул менин айтканым. Жарайт.
Жарайт. Кана. Карагылач, жүз агам токтобостон дагы деле иштеп жүрөт. Такыр эс алган жок. Сен эмне билесиң муну? Кыз менен жигит сүйкөсө, чарчабай жумуш иштесе, жумуш деген ушул. Шыяу жуну аябай жумшап, аябай дегенди билбейт экен. Ал муну билет. Эмне болду? Ылдамыраак кыймылда. Башында иштей албайм деп зарга акчачу элең. Иштеп жүрүп үйрөнүп кеттиң. Менимче аракетиң аз. Азыр өзүң карачы. Мурункудан мыкты болуп кеттиң. Өңүң да жакшы. Айтканыма ишенбесең, күзгүгө барып карап көрчү. 2 күн кирпич ташыткан элең. Эми мына минтип ылайчылап иштеттиң. Адамды ушинтип да кыйнаганга болобу? Эмнеге кабатыр болосуң? Мунун баары тең сен үчүн. Иш баяның жакшы болгон болсо, отрядыбыз ошондо гана сага жакшы аныктама жазып берет. Бул сенин кызмат бөлүмүңө түздөн түз тиешелүү. Бол тезирээк. Sekide turup too görünüşüne göz saldım. Şardınız uçusu kulağımdı cedi. Кечинде эмне тамак жейбиз? Sen aytчы. Кечке чейин үйдө тамак бышырып, казан аяктан абдан тажадым. Ашканадан тамак ичип келелиби? Жарайт, ашканадан ше, а? Кай жерге баралы? Жинияң ашканасынын эт кошкон чоймо кесмесин жебегениме көп болду. Чокко кактаган кой этин жеп келбейлиби? Маселе жок. Сенден сурайынчы. Чөнтөгүңдө канча калды? Баягыда эле короткоп. Азыр эми гана ай ортосу болду. Эми менин чөнтөгүмдө акчаны жумшасак, мындан кийин эмне ичип, эмне жейбиз? Кантип кожоюн болосуң? Сени менен никеленгениме 1 күн болбой жатып, ушундай күн көрөбүзбү? Муну менден көрөсүңбү? Ойлоп көрчү. Ар дайым эмгек акыналарың менен ашканага жөнөйсүң. Кээде күндү ушундай. Тим эле сонун ашканаларга барасың. Минте бере турган болсоң, канча акча болсо да айдын аягына чейин жетпейт. Анда өзүң эмнеге көбүрөөк акча таппайсың? Биз дагы минтип турмуштан кыйналбайт элек. Сен урушканым эмес. Минтип жүрүп дагы мага сүйлөп көпкөн экенсиң. Байыркы курулуш отряды менден айрыла албайт дейсиң дагы. Ошондо алган эмгек акың шакирттерден артык болуп турган жок чыгар? Башкысы биздин шуже мени көп кыйнабайт. Тапкан акчам аз болгону менен, бирок жумушум жеңил. Ал эми алар ысык күндө маңдайынан тер шорголотуп, арып чарчашат. Ал эми меники кандай жакшы. Башкалардын дүкөнүн карап, эстелик алып отурам. Кандай рахат. Ошого ыраазысыңбы? Алга жылуу дегенди билбейсиңби? Сага окшогон неме менен никелешкенимди кара. Бул өмүрдө эч нерседен үмүт этпей турган болдум. Шыр. Менин этегимден аттаган экенсиң. Мындай да турмушка көнөрсүң. Сага көз жасап берейинби? Бол тез. Макулсуңбу? Тез бар. Кардым ачып кетти. Жарайт. Лаушияу. Келин. Ой, эмнеге келдиң? Уаң агай. Келинчегиң жасаган таттуу тамактан жейин деп келдим. Келиңиз, келиңиз. Таттуу калбаптыр. Бирге кара көжө ичели. Силер көптөн бери балык тамак жейлигиңерди мен байкадым. Ой. Уаң агай, ар жолу келгенде куру кол келбейсиз. Шиябынын багына жараша сиздей жакшы досу бар. Кана отур. Мен арак алып келейин. Сизге чай куюп берейин. Чай ичиңиз. Жүзүгө керемет акыл көрсөткөн экенсиң. Тим эле суп-сулуу кыз күнгө күйүп карайып кетиптир. Билесиңби, биздин жүзүнүн көңүлү азыр ушунчалык ачык десең.
Кайсы жерде махабат болсо, ошол жер бейиш деген ошо. Апырай кереметсің ғой өзі. Бул Лаужонун айтканы. Ойбой, жүзү кубанганы менен тигил кызга убал болду. Бул жолу Лаужо чын эле бейжиден кетет окшойт. Ага ак жол тилейли. Мага чыныңды айтчы, аялың экөөңүн ортоңордо махабат барбы? Чынымды айтсам, өзүм да билбейм. Экөөң баш кошконуңа бир далай убакыт болду. Ал сага бала төрөп берейин дебейби? Ал деги эмнени ойлоп жүрөт? Жок, ал мага иримибизде жумуш аябай көп. Бир элдин кечки концерт көп дейт. Ал алга жылып, башка арфаны ойнойт экен. Баракелде. Ал балалуу болуу планын кийинчерээк ойлонолу дейт. Дагы артка жылдырасыңарбы? Байкасам ал сен сыяктуу рахат кумар экен. Жоопкерчиликтүү болгусу келбейт окшойт. Таптакыр эле. Saatты карачы, канча болду? Дагы иштей албай калдыңбы? Билегим ооруп кетти. Кана мага бер. Билең оорудубу? Эч нерсе болбогон чыгар. Эч нерсе болгон жок. Кана көрөйүнчү. Болду. Болбосо эс алып ал. Бул жакка барып суу ичип ал. Кажети жок. Шаужу. Угушумча Үкүлү кат деген кино жакшы дейт. Экөөбүз барып көрбөйлүбү? Мен көргөм. Барбайм. Анда Алакулун деген кинону көрөлү. Бул кинонун ичинде сонун тулпар бар дейт. Ал Шанши театр киносу. Мен кызыкпайм. Көрбөйм. Болду. Ушалап айлай кой. Өтө назик болуп кетпе. 5 мүнөт эс алып, тиги кирпичти мага алып келип бер. Керек дейм. Хей, Уангожу, кызганчак. Фашист. Эмне дейсиң? Эч нерсе деген жокмун. Бол тез. Мамилеңер кантип калды? Кандай дейсизби? Сиздин сөзүңүздү укпай эле койсом болмок экен. Сиз ушундай кыл дебесеңиз, мен дагы катаалдык кылбайт элем. Ал ачуулангандан ыйлап жиберип мени уялтты. Ыйласа жакшы болуптур. Ал кандай болду? Кийин жошуп калды. Оозунан устат деген сөзүн түшүрбөйт. Кийинкиде да ушундай катуу болгону. Бир аз убакыттан кийин сенин алдыңа эрке мүнөзүн көрсөтпөй ушундай мээримдүү болуп калат. Бул анын колуңа кондурган менен барабар. Ата, сизден сурайынчы. Угушумча убагында Дани апам ушундай эрке кыз болгон экен. Бул сөзүңүзгө караганда сиз да ал кишинин колуңузга ушинтип кондургансыз го, Ал шыйуу жүнү колго кондурганда да кыйын болгон. Чынын айтсам, азат болгондон кийин мен отряд башчысы болдум. Ал мага урмат кылбаса болбойт да. Апа, тамак ичиңиз. Ичкиле. Ич. Апа, жакындан бери эмнеге маанайыңыз түшүп бойчул болуп кеткенсиз? Булгур маштарга түз салган эмес окшойсуз. Такырдам жок. Ошондой бекен. Кайра бышыр алып келейин. Апа, болду. Тузсуз тамак жеген деле жакшы. Анда эптеп жей бергиле. Апа, жоо дарыгердин тыңчы болтусу нан жинден кат жибериптир. Билесизби?
угушумча кеңчилик менен бир беткей бүтүп алдын ала бошотулуптур. Жок дарыгер алда качан кызматтан кетүү докладын тапшырып коюптур. Бекитүүдөн өтсө Нанжинге барып колуктусу менен никеге турат экен. Ошондойбу? Капырай. Махабаты менен аягында кошулган кандай жакшы. Ошону айтпайсыңбы? Сөздөрүңөр такыр түгөнбөй калды. Тамак ичип атканда да оозуңарда тынчтык жок. Жебейм. Ай. Апама эмне болду? Эмне болгонун мен кайдан билейин? Эмне болду да? Сен эмгекти сүйбөйт экенсиң. Сага айтып коеюн. Эмгекчил болуу даңк. Билбейсиңби? Мен студентмин. Бул жерге кирпич ташыганы келген эмесмин. Иштебейм. Жүзі. Тұр. Ұқтың ба? Шияу жемнеге кетіп қалды. Баяғы сіз үйреткен ақылыңыздың кесірі. Менің кесірім бе? Сен өзің жөнін таап, евен келтіре албадың. Илгеркілерде мындай сөз бар. Bir шапалақ ұрсаң, сыйпап жуатып қой деген. Сен тек қана ұрып қойып, жуатпасаң мұның... Туурабы? Сіз башында мага жубатуу тууралуу эч нерсе айткан жок элеңиз го. Муну өзүң билишиң керек. Ошондо үйрөтүш керек бе? Эмне кылышым керек? Эч нерсе болбойт. Кайда барат дейсиң? Практика вакыты сали аяктаган жак. Ал ментип кетип калса мектебине эмне деп жооп берет? Анын мунусу 2 күндүк гана. 1-2 күндөн кийин өзү кайтып келет. Ал келгенден кийин такыр көңүлүн табууну ойлоба. Аны кандай жумшасаң ошондой жумша. Аны багындырып ал, антпесе жасаган эмгегиң пайдасыз болуп калат. Уктуңбу? Эй, кайда барасың? Бул жолу сиздин айтканыңызды укпайм. Барып, андан кечирим сурайм. Кызым-ай, сага эмне болгон? Канча сурасам да эмне болгонун айтпадың го? Апа, капа болуп турам. Жарым күн уруксат алдым деп айттым го. Эмнеге сурай бересиз? Сениби? Сен урушканым жок. Жакшы абройлуу мекемеге практика өтөбөй, байыркы курулуш отрядына барганыңды карачы. Эмнеге жакшыраак ойлонбодуң? Ал деген оор жумуш иштей турган жер. Сен кызсың, ага кантип чыдайсың? Байыркы отряд курулушу эмне болуптур? Менимче Шияевдин ал жерге практика өтөгөнү жакшы болду. Курулушта окуган адам алдыңкы чепке барып көнбөсө, үйдө жатып эмне үйрөнө алат дейсиң? Ушуну жаман үйрөткөн сенсиң. Шаужу. Сен кантип келдиң? Сен менен амандашканы келдим. Кечир, биздин үй сени кабыл албайт. Кой отур. Мен сенден кечирим сураганы келдим. Кечирим сураганыбы? Ооба. Шияужу, ким келди? Агай, эже. Мен Шаңжунун устатымын. Атым Вангажу. Жүзү деген отряд башчысы сенсиң. Агай, айта көрбөңүз. Кел, отур. Кана, үйгө кир. Макул агай. Отуруңуз апа, сиз да отуруңуз. Отура кой. Шияужудан күндө угам. Ал сени уста актоо өнөрүнүн баарынан эптүү деп мактап отурат.
Ата, мен качан айттым? Агай, Шаужу ашыра мактаган экен. Менин мындай өнөрүм али жетишсиз. Угушума караганда сенин атаң кезиндеги Луңжинин кожоюну Уаң Мантаң мырза экен го. Ошондойбу? Атамды тааныйсызбы? Албетте тааныйм. Курулуш кесиби жагында сенин атаңдын аты абдан белгилүү. Ал Борбордогу 8 ири кожоюндун бири го. Аны салган алиге кара өрүк гүлдүү секичесин барып көргөм. Ушундай керемет. Сиздей улуу профессор атамды тааныйт деп такыр ойлогон эмесмин. Эгер атам билсе сөз кубанат. Жүзү устат. Чынымды айтсам, атаңа жолукканга куштар болуп жүрөм. Бир күнү аны менен чай ичип отуруп аңгемелессем, жашоомдогу бир чоң кубаныч болор эле деп тилек кылам. Бул оңой эле го. Ага, үйгө баргандан кийин атам айтайын. Бир күнү ал киши келип сиз менен жакшылап маектешсин. Ооба, абдан жакшы болот. Уаң кожо. Ошондо биздин үйгө эмнеге келдиң? Сени издеп келгем. 1-2 күндөн бери катуу чарчадың. Үйдө жатып эс ал. Кайсы убакта калууңа келсең, ошол кезде жумушка барсаң болот. Эс алам, эс албаймы, сенин эмне ишиң бар? Шаужу адепсиз болбо. Анда агай, эже, кеч болуп кетти. Мен кайтайын. Агай, ойлонбоңуз. Дагы бир жолу атама келиңиз деп айтып коеюн. Жарайт. Жакшы болду. Дагы бир аз отурсаңчы. Болду. Мен кетейин. Макул. Шаужу чыгарып койсоңчу. Апа, болбойт. Эже, кажети жок. Анда мен кеттим. Макул, жолуң шыдыр болсун. Рахмат, агай. Жакшы туруңуздар. Шаужу, бул сен эмне кылганың? Апа, анын түрүн көргөн чыгарсыз. Аңды эмне болуптур? Менимче бул жигит жоош, адептүү экен. Ата! Шаужунун атасы мени менен жолугам дейби? Ооба, анын атасы ошондой деди. Ал киши дагы сиздин кара өрүк гүлдөгөн секичеңизди көргөн. Сизге жолукканга куштармын дейт. Университеттин профессору мага куштар болот экен, Данио. Анын атасы мени менен эмнени сүйлөшөт болду экен? Байыркы курулуш тууралуу чыгар. Барасызбы жокпу? Барам. Анда качан барасыз? Мен айтып коеюн. Темирди кызуусунда чап дейт. Ата, сиз баргандан кийин ал киши менен байыркы курулуш тууралуу эле аңгемелешпей, Шаужу экөөбүздүн жумушубузду да айтыңыз. Чечек, бул ишти мага эскертпей эле кой. Баруудагы эң чоң максатым ошол. Рахмат, ата. Уаң мырза, айтылуу атыңызга көптөн бери ашыкмын. Бүгүн минтип кашыма келгениңизге абдан кубанып турам. Бул эмне дегениңиз? Сиздей улуу профессордун мени көзгө илүүсү өтө чоң бакыт. Канекей, отуруңуз. Уаң устат, чай ичиңиз. Макул, рахмат. Уаң мырза, бул быйылкы жамгырдын мурунку Луңжин чайы. Канекей? Мага эмне болсо боло берет. Кантип боло берсин. Бүгүн байыркы курулуш тууралуу, көптөгөн маселелер тууралуу сизден кеңеш сурайын деп отурам. Апырай, бул сөзүңүз мага оор тийди. Эмне сурагыңыз келсе сурай бериңиз. Шаужу. Шау Уаң устатты бөлмөгө ээрчитип барбайсыңбы? Ата. Жүзү, болсоңчу. Тез барып, Шаужу менен сүйлөшүп тургунум. Туура, тез бара кой. Агай, ата, мен барайын. Бара кой. Лаужу, устат экөөң аңгемелеше бергиле. Мен силерге тамак жасайын. Макул. Кечинде бул жакта тамак ичебизби? Убара кылмай болдум го. Жок, үйгө урматтуу конок келгенде албетте кожойкенин колунан даам татысы керек го. Анда тартынбайын. Шаужу, билең жакшы болуп калган чыгар. Аны менен сенин эмне жумушуң бар? Кече ата-энеңдин алдында кээ бир сөздөрдү айтууга ыңгайсыздандым.
Кечир мени. Мен ката кетирдим. Сага мындай оор жумушту аткартпасам болот эле. Убаң кожу, сен атайы ушундай кылдыңбы? Адамды ушинтип кыйноого да болобу? Чынын айтсам, мунун баары менин оюм эмес. Анда кимдин ою? Баары атамды мага берген кеңеш. Ал киши сени менен жарашпай калабы деп, мага ушундай жол менен сени багындырып ал деди. Чынын айтсам, мен да абдан өкүнүп турам. Сени чарчаган кебетеңди көрүп жаным ачышып кетти. Жан ачуу дегенди билет экенсиң да. Сени келген күндөн баштап эле жактырып калгам. Атам да сени ушундай жакшы көрөт. Бирок отрядыбызда көп адамдар сага көз салып жүргөндүктөн атам мага ушундай акыл айткан. Чынымды айтайын, азыр абдан өкүнүп турам. Сага теңең эмес экенимди да билем. Бирок мен дагы орто мектепти бүтүргөм. Жаш жумушчулардын ичинде менин техника өнөрүм алдыңкы орунда. Мен 23 жашка толбой жатып, курулуш группасынын башчысы болдум. Азыр эмгек акым 68 юаң, 80 тыйын. Жазында дагы көтөрөбүз дейт. Мындан сырткары биздин короо жайыбыз бар. Ал накта илгерки Бейжиңдин так ортосунда. Мен менен бирге болсоң, сени капа кылбоого ант берем. Сени өмүр бою жакшы карайм. Убаң мырза, бул жолку чоң үйдүн чатыры жөнүндөгү талкууга кандай оюңуз бар? Менимче ысырапчылык туура эмес. Ысырапчылыкка каршы туруу кыймылы туура. Кылт этсе эле болду, үй салабыз дейт. Анын баардыгы өрнөктүү эмгек. Мунусу да дурус эмес. Бирок байыркы иликтөөнү жокко чыгара турган болсо, бул феодалдык билимсиздик, надандык да. Я. Убаң мырза, бүгүн бул ишти биз эшикти жаап үйдө айтып отурабыз. Сиздин пикириңизди толугу менен колдойм. Дагы Лиан Сычын мырзанын биз азыр салттуу нерселерди жакшы деп билбесек, 10 жыл өткөн соң аны асыл деп билебиз деген сөзүнө таң калам. Туура айттыңыз. Жу мырза, экөөбүз барган сайын шайкешип барабыз. Сизден дагы бир нерсени сурайын дедим эле. Мамлекет курулушунун 10 жылдыгында Бейжиңде бир далай курулуш салынган жатканын билет чыгарсыз. Угушума караганда жобону ары жоболоп, бери жоболоп, аягында жунгочо Европа үлгүнүн бириктирип, улуттук көрк бермек экен. Бул чынбы? Бул чын. Тагыраак айтканда үйдүн чатырын байыркыга окшотуп жасоо керек. Бирок бул жолу Россия үлгүсү менен жунгочо үлгүнү бириктириптир. Жарайт. Жүзү. Эмне болду? Кече кеч келгендиктен сурайын деп унутуп калып турмун. Шияу жөкөң эмне деп сүйлөштүң? Муну өзүм да билбейм. Айтор айткым келгенде толук айттым. Жарайт экенсиң. Жигитим менен. Ата. Кече анын атасы менен узак убакытка аңгемелештигиз го. Ал экөөбүздүн ишибизди сиз капырай. Кечинде анын атасы менен үйдүн чатыры тууралуу аңгемелешип, бул ишти чынында мен жарайт экенсиз. Өткөн күнү кечинде мага жакшынакай эле айттыңыз эле го. Мен жоопкерчиликтүү эмессиз дейсиз. Өзүңүз деле жыргап кетпептирсиз. Атасын да ушинтип сүйлөйбү? Жок. Ал экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүз маанилүү эмес. Силердин сүйлөшкөнүңөр маанилүү. Эч нерсе деген жоксузбу? Ооба. Экөөбүз тең бекер убара болгон окшойбуз. Убаң устат, кутман таң. Кутман таң. Жузу устат. Бүгүн эмне иштейбиз? Дагы да кирпич ташыйбызбы? Жок, андай кантип болсун? Сен там жууну үйрөнөм дедиң эле го. Бүгүн сага үйрөтөйүн. Макул. Жузу, апам сага кызматтан келгенден кийин мени менен бирге үйгө келсин дейт. Эмнеге? Апам бүгүн чүч барат үйгөн. Сени келип ооз тийсин дейт. Эмне дейсиң? Барасыңбы жокпу? Барам. Мен барам. Убаң устат, анда биз жумушубузду жасай берели. Бара бергиле. Жүрү.
Ата үміт бар сияқты. Жарайсың. Жо, дарыгер, бұл эмне кылганың? Чамадан сүртүп жатам. Такыр көгөрүп кете жаздаптыр. Ошондо сен кетмекчисиң бе? Ооба. Өтүнүштү тапшырып койдум. Башчылыктын бекитмесинен өтсө эле дароо кетем. Жарайт. Сенин иш бүтүргөндө мындай жоопкерчиликсиз экениңди ойлоп оптурмун. Кете бер, азыр кет. Дароо кетип кал. Дийбе эжеке. Бул эмне дегениңиз? Мен кандайча жоопкерчиликсиз болуп турмун? Кандай жоопкерчиликсиз экениңди өзүң айтчы. Сенден сурайын. Биздин Шыңшыңдын балалуу болуу ишин өз мойнума алам деп өзүң айтпадың беле? Ооба, мен айткам. Биз кошуна болгонубузга 10 канча жыл болду. Туугандардай жакындашып кеттик. Ооба. Ал эми сенчи? Колуктуң үчүн биздин Шыңшыңдын жумушу менен катышың жок болуп калды. Биздин үй бүлөлүк абалыбызга да карабай, баарын артка таштамакчысың. Эми өзүң айтчы, туурабы же туура эмеспи? Лио эжеке. Уят болду. Сөзүмө турбагандык эмес, бирок. Бирок дештин кереги жок. Кете турган болсоң дароо кетип кал. Сен болбосоң жумушубуздун аягына чыкпай каларына ишенбейм. Лио эжеке, капа болбоңузчу. Мен өмүр бою карт бойдок болуп, өтүшүмдү каалабай чыгарсыз. Жалгыз өтүшүң менен менин кандай катышым бар? Айтор сенин адамгерчилигиң аз экенин билем. Жогорудагы туура эмес түшүнүү оюмдун өзгөрбөгөнүн, али да артта экенин, жаңы масштабты үйрөнө да албаганымды жана улуу заман менен көз карашым абалды татыбас карагандыгымдан болду. Балмуздак сатамын. Балмуздак сатамын. Эмнеге жарыкты күйгүзгөн эмессиң? Эки жумуртка салып шорпо жасадым. Ысыгында тез жеп ал. Канча маанилүү иш болсо да тамакты ичишиң керек. Билдиңби? Лио эжеке. Айтыңызчы, мен эмнеге ушунча кырсык чалды? Эмне деген акмакмын? Мындай болбошу керек эле го. Оозуңа ээ болсоң болот беле. Ушундай маанилүү иште дал ушул саатта сыртка чыкпоого тийиш элем. Кайтып келсем, алар алда качан эле мени көрсөтүп берип, мен оңчул топ болуп турмун. Айтыңызчы, менин мындай болушум туура эмес го?
Сөзүмдү ук. Өзүңдү жакшы кара. Мунун баары жазмыш. Жазмыштан кача албайсың деген ушу. Мен ага карыздармын. Шунча жыл күткөм. Баары бүттү. Эмне болду? Сенин оңчул топ экениңди угуп, сени менен бирге болбойм дедиби? Эле жеке. Оңчул топ дегениң эмнени билдирерин өзүңүз деле билесиз. Эгер ушундай кезде аны менен никеге турсам, анын өмүрү курuyт. Айтканыңыз туура. Адамда адамгерчилик болуш керек. Адамга зыян келтире турган ишти жасай албайм. Минтсең өзүң кыйналасың. Азыр өзүңүз айттыңыз го. Менин маңдайыма жазган ушул. Тамагыңды же, сууп калат. Айтаарым дагы тирүү жүрүп, өз күнүңдү көрүшүң керек. Жакшы адамга качан болсо да жакшылык келет. Жогорудан буйрук келди. Бул жолу курултай сарайын салууга бүткүл отряд катышат экен. Кезинде кеңеш өкмөтүнөн келген акылчы сен. Эми мени уятка калтырба. Кайдан антейин? Мамлекеттердин ушундай маанилүү инженериясына катышканыма абдан сыймыктанам. Туура. Мен сөзсүз бар күчүмдү жумшайм. Анда келиштик, а? Баргандан кийин менин айтканымды ук. Бет алды сүйлөп, менин кыжырыма тийбе. Андай эмес. Бул жолку 10 ири курулуштун жобосу толугу менен сайыз курулуш үлгүсүндө. Сен менин айтканымды укканың жөн. Койсоң була. Толугу менен сайыз курулушу үлгүсүндө деп ким айтты? Эмне болду? Жунго менен Советтер Союзу биригиши мүмкүн. Макул. Жунго менен Советтер Союзу бириккен. Анда экөөбүз тең Жунго менен Советтер Союзундай биргелешип, кандай ишке жолуксак да акылдашып чечели. Болбогон сөз. Өткөндө сени менен акылдашайын дегенимде кыйкырып чыга келдиң го. Андай эмес. Ар жолу өзүң биринчи болуп кыйкырып чыгасың го.
Калп айтып турганын карачы. Капырай. Ай, болду. Экөөңдүн дагы айтышып отурганыңарды карачы. Ойбой, койгула эми. Карагыла, силерге дагы курмач алып келдим. Тарт колуңду. Рахмат. Сенин куурган куурдагың абдан даамдуу. Анда көбүрөөк же. Болду эми. Ал. Бүгүн экөөң апаңа чоң эмгек көрсөткүлө. Кайтып баргандан кийин ага сыйласын деп айткыла. Эгер ал андай кылбай турган болсо, муну мен да жасабайм. Лию жеңе, муну өз оозуңуз менен айтыңыз, Ооба, мен айттым. Кандай экен я? Капраевың апа. Ал жерине али кете элекпи? Кеткен жок. Анда тезирээк маалыматтар башкармасынан үй дептерин бүтүрүп тизмеге алсын. Макул. Анда эртең барсын. Макул. Биз келдик. Жаман кыз, кайда кетип калдың? Экөөң тентип эми келдиңерби? Тамак ичпейсиңерби? Эжеке, бүгүн аларды урушпаңыз. Андан көрө аларды мактап коюңуз. Мактайымбы? Аларга эмне болду? Бул экөө бүгүн 10дон ашык чычкан кармады. Чычкандардын куйруктарын тургундар комитетине тапшырып берди. Мен баарын тең сиздин атыңызга тизмелеп койдум. Капырай, чын айтып турасыңбы? Иш башкармасы кызыл туу жабыштырып кетет чыгар. Эй, Лию, токто. Бул экөө 10дон ашык чычкан кармады дейсиңби? Ооба. Бул оңой эмес го. 4 зыяндуу алас тоодон баштап чычкандар баягыда өлө турганы өлүп, качканы качып, тыгылганы тыгылып калды. Анан силер кантип кармадыңар? Силер кантип кармадыңар? Апа, айтор кармадык. Аны сурабай эле коюңузчу. Капырай, мындай жакшы ишти билишим керек го. Яыр, тез айтчы. Чынын айтканда мен кармаган жокмун. Бега кармаган. Бега? Сен атаңдан да мыкты экенсиң. Тез айтчы. Кайдан кармадыңар? Чынын айтканда айта турган эч нерсе жок. Анда айтпай эле кой. Биз баралы. Яыр экөөбүз. Биз барып сабак окуйбуз. Тапшырма аткарабыз. Тапшырма аткарабыз. Ай, экөөң кетпегиле. Кетпегиле. Урматтуу жетекчи, кызыл туу жабыштыруу үчүн абдан тез келипсиңер го. Мага бериңиз, мен жабыштырайын. Кызыл туу жабыштыр дейт. Лию эжеке билбестик кылып алданып калыптырсыз. Жакшыраак көрүп албай, аларды тизмелеп коюп турсуз. Жок. Эмне болду? Караңызчы, булардын баары чычкандын куйругу эмес, сабиздин жалбырактары экен.